Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге Юго-Востоктун киреберишинде жайгашкан бийиктик курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Документтери так, апрелде Кудай буйрса ремонтко берилет экен тугандар. Карла Маркс мектебинин эле бет маңдайында болуп калат адреси. Менимче барыңыздар эле билесиздер, мына караңыздар, сырткы фасадтарын сонун кылып жасап койгон. Сатылуучу квартирабыз мына менин тушумдагы оң капталдагы блокто, ошондо 10-чу кабатта. Туугандар, мына 10-чу кабатка чыгасыздар. Мына жакта болсо 2 лифттин местосы бар. Лифттен чыгып сиздер мисалы мына сол тарапка бурулсаңыздар, ушул квартира сатка чыккан учуру бронированный эшик орнотулган, айнек терезелер, эшиктер коюлган, квартиранын ичи кумшубак болгон, электромонтаждары бүткөрүлгөн. Анан туугандар, мен азыр 3-чү кабатка чыгып эле көргөзүп атам. Ушундай эле планировка, бирок сатылуучу квартирабыз 10-чу кабатта жайгашкан. Ошону элестетип коюңуздар. Азыркы учурда эми просто 3-чү кабатка чыгып эле тартылган учуру. Негизи бардык квартиралар планировкасы окшош. 10-чу кабатта ушундай жерде жайгашкан. Эшикти ачып кирип келесиздер. 3 бөлмөлүү квартира, домдун алды тарабын карап калат, двор тарапты. После обеда, анан кечке чейин Кудай буйрса күн квартирага тийип турат. Квартиранын жалпы аянты 97 квадрат метр. Ремонтко 1 айдын ичинде берилет экен. Азыр эми эшиктерди коюп койгон, ылдый тарабы наливной пол болгон, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн. Бир аз күн жылыса эле Кудай буйрса ремонтко берет экен. Келип кадимкидей ремонт кылып жашай бересиздер. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Жакшы жери отоплениясы центральный туугандар. Квартиранын жалпы аянтын айттым, 3 бөлмөлүү квартира. Азыр мен 3-чү этаждамын туугандар. Болгону 10-чу этажда ушул квартира жайгашкан деп элестетип кое бериңиздер. Хорошо? Бул конок бөлмө болуп атат. Мына отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, айнек терезелери пластик. Конок бөлмө болуп атат. Анан мына сырт тараптан көргөзүп коеюн десем, эшиктер жабык экен да, бирок балкону чоң экен туугандар. Кийин закрытый кылып тосуп алсаңыздар деле болот. Мына домдун арт тарабын карап калат. Обедтен кийин, ошо бир 2ден кийин кечке чейин Кудай буйрса квартирага күн тийип турат. Бул ушундай конок бөлмө болду. Анан байкап атасыздарбы, прихожкалары деле кеңири, коридорлору. Азыр пусто болгон үчүн мындай кичинекей көрүнө берет. Ремонт бүткөндөн кийин квартира кыйла чоңоет. Ремонт кылып жүргөндөр билет. Так, бул кухнясы. Природный газ бар, көрдүңүздөр, жүрүңүздөр эми. Ичкериге кирип келейли. Пландар болду, кечирип коесуздар. Мына. Бул жагы кухнянын лоджиясы. Мына жерде дагы бир бөлмө бар экен, аз көргөзүп берем. Эшик жабык болгону менен мына жага чыккан да, мен деле байкабапмын. Мына мен жана айткан балкончу. Закрытый кылып тосуп алсаңыздар болот. Ошол жерден мына шаардын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Аз мен эми саат эртең менен 11. Ошол себептен аз күн пока телек. Караңыздар. Бул кухня болду, мына жакта лоджиясы менен. Бул жактан деле мына домдун алды тарабы көрүнүп калат. Так, ошондо бул детский окшойт туугандар. Жок. Бул жактан киреличи. Эшиктер жаман болуп экен. Мына детский бул жактан экен. Бул жактан деле кире берсе болот экен, кухня тараптан деле. Ошол жери жакты мага. Айланып отурбайчы. Бул жакты менимче бир спальня кылып алсаңыздар болот, же наоборот детский кылып алсаңыздар болот. Ушундай. Так, бул жагы ажаткана, бул жагы душ, ичи чоңураак экен. Так, эми менимче көрдүңүздөр, 3 бөлмөлүү квартира, 10-чу кабат, 97 квадрат метр. Баасы канча дей турган болсоңуздар, ремонтко берилет туугандар апрелде. Баасы болсо, так, $82,450. Анан бир аз кеми бар. $82,450, анан кеми бар. Бул жерде эс айтып атат, мына ылдый тарапта подземный паркинг дагы бар да, бул домдукучу. Эгерде ала турган адам квартираны $85,000 алган болсо, ошол подземный паркингдеги парковочный местаны бесплатно эле берем деп атат. Түшүндүңүздөр, квартира $82,450. $85,000 ушул квартираны ала турган болсоңуздар,
подземный паркингдеги парковочный местосы бекер экен. Азыр парковкаларда кымбат, аз билесиздер. Анда алып жүргөндөр билет. Мен деле билишимче ошо 8.000-7.000 доллардан жогору турат. Бул жерде ала турган болсоңуздар бекер эле берет экен. Келип иштен келсеңиздер же башка жактан келсеңиздер мынтип парковочный местаны издеп, жолдорду карап кыйналбайсыздар. Сразу эле подземный паркингке түшүп, өзүңүздөрдүн местаңыздарга токтотуп коесуздар. Болду туугандар. Кышында жылуу тура берет, жайында салкын тура берет. Гыжылат болбойсуздар мындай айтканда. Барыңыздарга ийгилик. Түшүндүрө алдым колдон келишинче. Лайктан басып, дос тааныш, тууган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот.